Субанов дегениңер келди, Бакиев деген экөө мас болуп туруп кол коюп берип койду, мына жолдун жармысы тигилердики деп. Жаманыңды билип алдым, жайытыңды билип алдым. Жаманыңды билип алдым, бүт мүлкүңдү ээлеп алдым. Азыркы чоңдор. Ушуларга азыр эл добуш берсе, өздөрүнүн неберелерин кабальный шору. Саламатсыздарбы урматтуу биздин көрүүчүлөр, Telegram каналынын көрүүчүлөрү, биздин Facebook баракчанын көрүүчүлөрү, биздин колдоочулар, биздин тарапташтар, жалпы эле калайык журтка биз саламатсыздарбы, сиздер менен дагы бир жолу. Анан бүгүнкү темабыз кечеги мурда күnkү теманын эле алкагында болот. Швед саясатчы, саясат талдоочу Йохан Энгвалдын монографиясы чыккан. Анын биз айтып эле жүрөбүз. Мына Кыргыз мамлекети бул жалпы мамлекетти айтып атат, коррупциянын нак өзү депчи. Ошол тууралуу 157 барактуу монографиясын швед саясат талдоочу чыгарып, биздин мамлекеттик сыйлыкка ээ болгон Атамбаев ушунун баарын окуп чыгып моюнга алып сыйлык берген. Жада калса аппарат, президент аппарат тарабынан бул китеп 2000 экземпляры тасмага эмеси басылып чыккан. Бирок тилекке каршы ошол китепти таппай атабыз. Интернет булактарынан таба алсаңыздар болот. Ушунун алкагында мына Кыргызстандын бүтүндөй Кыргызстан мамлекетинин бардык тармактары коррупцияга малынып, бүтүп, чирип, урап жете турган жерине келип калыптыр. Биз ушунун алкагында күнүгө сүйлөшүп, түз талкууну кыла турган болдук. Суроо жоопторго жооп берип атабыз. Анан биз түз эфирдин программасында түзүп койдук. 3-сентябрга чейин толук программабыз даяр. Мына бүгүнкү ушул эле китептин алкагындагы темабыздын, талкуубуздун темасы өлкөдөгү менчик ээлери кимдер? Эмне үчүн калктын жашоосу начар? Бул бүгүнкү түз эфирдин темасы. Эртеңкини кең байлыктардын Кыргызстанга пайдалануу натыйжалыгы. Эртеңки темасы бүрсүгүнкү эмне үчүн 29 жылдан бери өткөн шайлоолорго калк дайыма нааразы. Анан 26 августта бажы жана контрабанда алкагында, ошол тема алкагында дагы түз эфир болот. 28 бюджеттин түзүлүшү, 29 эмне үчүн өлкөдө Жогорку Кеңеш өкмөт президент кызматтарын 29 жыл ичинде жемкорлукка каршы жүргүзгөн саясатынын жыйынтыгы жок. 30 мамлекетте мыйзам чыгаруунун мыйзамдуулугу, сапаты жок же начар. Эмне үчүн мыйзамдар иштебейт? Так ушул темалар боюнча суроолор болот. 31 мамлекеттеги кадр саясаты. 31 сентябрда өлкөдөгү энергетика тармагы, 2 сентябрь элге билим берүү, анан 3 сентябрь жыйынтыгы Кумтөрдөгү афера. 29 жылдан бери калктын кыйнаган маселе, бирок ал маселе канчалык орчундуу болбосун чечилбейт деген теманын үстүндө бизде түз эфирлер болот. Бүгүн биздин түз эфирде өзүңүздөр билгендей оң тарабында Курмангазы Азыкбаев маданият жаатында иштеген биздин ардактуу агайыбыз, бул жакта Абдымалик Кудайбердиев финансы жаатында иштеген биздин ардактуу агайыбыз, Ахунбай Кошоев деген биздин аксакалыбыз МВД тармагында өзү юрист заслуженный. Бул жакта Майрамбек юрист, менин кесиптешим. Ушундай биздин адистер болуп чогулуп алып отуруп, ушул сиздердин жоопторуңузга, сиздердин суроолоруңузга жоопторду берип туралы дедик. Мына бисмилла дегенде эле биздин өзүбүздүн темабызга өтсөк, агай. Мына кечээден бери биз түз эфирге чыккандан бери аябай жакшы кишилер менен сүйлөшүп, биздин бөлүшкөн тарапташтарыбыз көбөйүп баратат, түшүнүп атат. Ошо өлкөдө, мына сазга баткан өлкөдө акыркы үмүтүбүз деген жигиттер, ушундай кесипкөй адамдар чыгып атканда сүйүндүрүп атасыңар деген комментарийларды окуп атабыз. Баарыңарга рахмат. Бөлүшкөнүңүздөргө, ушу биздин колдоп турганыңыздарга да рахмат. Анан мына чет өлкөдөн биздин тарапташыбыз, биздин мындай уярманыбыз профессор, Германияда өзү иштеп жүргөн Талант Рыспаев деген агайыбыз бар экен. Ушул бизге мындай жакшы тилек каалоолор менен суроолорду да берип атат.
мына Йохан Энгвал монографиясын өзү да таанышып билет экен. 7 жыл мурун эле чыккан, керек болсо ошол эле вечерний Бишкекте, Паруста, бардык тармактарда кенен жайылган дейт. Бирок силер ушул тууралуу кандай чечкиндүү бир кадамдарды көргөзө аласыңарбы деген суроону берген экен. Биз ушуган дагы жооп берели. Ушул суроону сизге бир узатсам, агай, бир талкуу бербейсизби ушу суроодон баштап? Туура, бул ушу учурунда талкууланганы кандай талкууланган? Баягы кабарчы интервью алган Йохан. Ошол интервьюну чыгарышкан. Ошо Белый парус анан да бир эки эмегечи. Так мындай коом тарабынан мындай талкуу болгон эмес булчу. Мен башынан эле билем бул китепти окупчу. Анан бул жерде эң негизги проблема бүгүнкү күндө да актуалдыгын жоготкону, бул биринчиден жана Атамбаев орден берип эме кылып атат. Андан бери канча чиновник, учурдагы президенти же башка тараптардан буга бир дагы мындай сөз айтылган жок да. Же бул факт эмес, бул андай эмес депчи. Значит, бул нерсе бүгүнкү күндө иштеп атат да. Эми муну элге деле белгилүү да. Бу жерде эң орчунтуу нерсе баягы мамлекет өзү коррупция. Мамлекеттеги башкаруу системасы коррупция деп атпайбы. Бул негизи кызмат, бардык кызмат сатылат деп атат. Баягы кызмат татыктууга, баягы билимдүүгө, илимдүүгө, уяты бар башкаларга берилбейт деп атат. Кызмат ким баягы төлөгөнгө даяр болсо ставканы, ошол кызмат алат. Эми бизде азыр ошол нерсе жүрүп атпайбы? Дагы эле уланып. Дагы эле жүрүп атпайбы? Мамлекет кызматтар бардыгы сатылат, мисалы үчүн. А жерде эч ким чужой акчасы жок, эч ким кире албайт. Эми аналарды коёт. Мына шайлоону айтайын. Мына шайлоону азырлап атпайбызбы? 20 миң, 50 миң, 10 миң таркатып атат депчи. Ал киши ошондо да айткан. Ал убакта ал ставка эмерек экен чамасы. Баягы 2013-жылы интервьюсунда окугам. Ал айтып атат, баягы Атамекенди эме кылып премьер келтирип атпайбы? А жердечи конкретный фамилиялар менен 300 миң, 500 миң депутатский место депчи. Эми азыр только суммасы көбөйдү, бирок ошол схема иштеп атат. Схема. Анан эми бул жерде эми кандай иш-чара көрсө болот дейт да. Эми иш-чараны бул элдин ыктыярында да. Себеби бизде конституцияда жазылган, бардык жерде ошондой бийликтин бирден бир булагы бул эл болуп эсептелет. Эл эле азыр добуш берсе, тазага, таза адамдарга, ынанып тазалыгына, ошолордун бир иш аткарганына, мындай мүмкүнчүлүгүнө карап баа берип эле шайласа тазаланат да. Бул только коом тазалайт. Мынучу. Эл өзүн-өзү коррупционер өзү тазаланбайт да. Мына азыр мисалы үчүн эми күчтөр бөлүнүп атат да. Мына биздин эми мындай баягы агитацияга окшоп кетпесин, бирок учур келгенде айтабыз. Эми азыр бардыгы мына биздинге каршы деп атпайбы? Булар келсе кустурат, жоопко тартат, башка деген эми чындыгында ошондой коркунучтуу да. 29 жылдан бери мамлекетте эч нерсе жок. Бардыгын урдап бөлүшүп алды. Эми аны мындай кусуштагы өтө татаал болот, анын жоопкерчилиги болот, башкасы болот. Ошон үчүн булар чындыкты, акыйкатты ушу до конца баягы акырына чейин керек болсо $1000 да берет буларгачы. $1000 олордун урдаган акчасын баягы эмесинде ол мизер да. Мына мисалы үчүн азыр айылда 50 миң, 20 миң, 30 миң берсин. Ошол айыл эмнени жоготуп атат? Ошол айылга салына турган клубду жоготуп атат, дворец мектептерди жоготуп атат. Эгер биз ошол коррупция болбогондо, ошо бюджет өзүнүн эреже тартибинде түзүлгөндө, бизде акча саясаты иштегенде, бизде мыйзамдар туура иштелип чыкканда, мыйзамдар иштегенде, бизде азыр айылдарда эч кандай проблема болбойт. Жолдор да асфальтталган, мектептер жаңы, дворец культура дейсиң, эмне дегендер болот эле да. Биз ошолорду ошо 20 миң, 30 миң, кейлер 1000 эле сомго сатып берип атпайбы? Эми бул жерде бир гана элде баягы туура суроо бериптир. Эмне чара? Чараны эл көрүш керек. Биз элден күтүп атабыз. Эл көрүш керек, анан эл чечиш керек. Эл таза шайлоону өткөрүш керек. Анан саясий эрк да. Саясий жок, эми саясий эрк ошо келген бийликке, мына мисалы үчүн эл бизге ишенсе, бизде мен ойлоп атам достаточно мындай таза кадрлар топтолуп атат. Эрктүктү көргөзөт элек. Эрктү биз көргөзөт элек да. Действительно эл дагы алдана берип 30 жылдан бери алдап атат да. Ошол келгендери эч нерсеге жарабай эле баягы акчасынын пайдасын издеп кетишип атат. Талант урматтуу биздин көрүүчү Талант агайыбыз профессордун да суроосу аябай мындай туура суроо да, анткени көп
бизге окшогон көпчүлүк партиялар, уюмдар, коомдор ушундай эле чет өлкөдөн каржыланган керек болсо жана НПОлордон бери айтылып келатат. Бирок эч ким ошону аягына чыгарып көргөзө албай атат да. Ошого биз дагы айтат элек, өзгөчөлүгү, мына өзгөчөлүк негизи эле ушунун баарын аткарыштын өзгөчөлүгү оюнөм ушу саясий эркте келгенде саясий эркти көргөзүш керек. Ага тандоо элде. Ким келе турганын биз элге сунушташыбыз керек. Ошол анан дагы бир экинчи суроо, бул дагы аябай орчундуу суроо. Азыркы мына көпчүлүк коомчулукту ойготуп атат. Анткени биз мына биздин кыймыл болуп ушул маселени мындай аябай көтөрдүк да. Баягы мыйзамсыз баюу, мындай мыйзамсыз менчикке өтүп кеткендерди кайра кайтаруу деген лозунг менен чыктык да агай. Ошону мына Акунбай аксакалга берет элем суроону. Биздин тарапташтын суроосу экен. 90-жылдагы менчиктештирүү саясаты туурабы? Аны кайра карап чыгуу болобу дейт. Эми бул өзгөчө көз алдыбызда өттү. Бишкек мүнөсүндө мен конкреттик фактыларды 29 крупный завод, 370ден ашык орто фабрикалар, ишканалар бар болчу, өкмөттүк. Ошонун бардыгы приватизация болуш керек эле. Ал иштеген коллективдердин пенсиону фондун келечегин, алардын үлүшүн, акциясын эсептеп туруп анан ошондон кийин анан приватизация болуш керек эле. Мыйзамдуу түрдө. Андай болгон жок. Мисалы үчүн азыр элге түшүнүктүү болуш үчүн Атамбаев 5 завод алды. Дагы бирөөсү 4 завод алды, дагы бирөөсү 3 алды, кээбиси 10 алды чаканынан. Bunun bari privatizatsiya emas, bu privatizatsiya. Эми болуптур, муну элдин баары билет. Элдин баары билет. Муну оңдоонун жолу кандай? Бул кадимки эле Октябрь революциясында Ленин баягы эл айта баштаганда, мунун баарын бирөө алып алды, мануфактурщик болуп кетти, кулак болуп кетти дегенде, Ленин айткан, бийлик эгер кааласа, ал алып коет. Мисалы үчүн мурда арзан кылып туруп приватизация кылганда бийликтер өздөрү тааныш, билиш, туулган кылып туруп партиялаш болуп, алар эң арзан баада приватизация кылып койдубу? Ошол заводдордун азыркы рыноктогу баасын караш керек. Анализдеп чыгыш керек. Канча бюджетке ошол азыркы рыночный баасы менен канча бюджетке ал зыян кылган? Ошол зыян кылган сумманы мойнуна коюп, сен төлөп кой. Анан иштей бер нар жагынан. Же болбосо ошол алган заводуңарда канча жумуш орну болсо, ошончо жумуш орнунду түзсөңөр, силерде кала берсиңер. Түзгөн жок да, булар автостоянка кылып койду, сауна кылып койду. Целевой назначение болгон. Жок, торговля кылып койду. А приватизация болуп атканда айткан, профилди жоготпогула деген. Профилге рабочий местолорду сактагыла деген. Эми ошону сакташкан жок. Аны мыйзамдуу түрдө анализдеп чыгып, мына сону жанагы биздин жанагы Бөрүбашев баштаган немеде турбайбы? Мыйзамсыз программада. Мыйзамсыз баюу, анан кийин жанагы мыйзамсыз баюу, анан мыйзамсыз мүлктөрдү кайтаруу. Ошол анализдеп чыгып, бүт дүйнөлүк тажрыйба бар. Мына Грузиядагылар, тиги Арменияда декларировать. Кантип алдың эле, эмне үчүн мунун баасы, мисалы үчүн Кенафтын фабрика берде 27 000 киши иштечү эле. Анан алардын үлүшү акциясы бар эле. Анын баасы капитальный строительствосу мисалы үчүн аябай чоң баада азыр деле зданиясы тур да. Эми ошону ошол рыночный баасы менен кайра ордуна коюп кой. Анда кылмыш жобунан кутуласың. Эгерде койбосоң, анда сен мамлекеттик бюджетке ушунчалык зыян келтиргенсиң, анын жоопкерчилиги бар, кылмыш жоопкерчилиги бар. Деген эле маселени кайра иштеп чыгып туруп, жаңы парламент келгенде ошондой билимдүү экономист, юрист балдар иштеп чыгып туруп, Грузиядагыдай кылып туруп, жанагы Армениядагыдай кылып туруп, декларировать эткиле, эте албайсыңбы? Обосновать эте албайсыңбы? Приватизация эмес, приватизация болдубу? Анда бюджетке коюп кой. Биз аны азыр чет өлкөлүктөргө беребиз, ошол жерге ошончо канча жумушчу ошондо ишкана курулуш керек. Деген эле маселени коюп койсо ал чечилип калат. Жана бир профессор сурады деп атпайсыңбы? Дүйнөлүк тажрыйба бар да. Тиги мыйзамдарды окуп, анан бирдекени ойлоп таап кыйнаштын кереги жок. Дүйнөлүк тажрыйбага таяна коюш керек да, кайтарыш керек. Мыйзамдуу түрдө. Анан кийин
өтө эле атыя менен жанагындай талкалап жок кылып Кытайга бүт 100 миң деген тонналарды саткандар болсо кылмыш жобаны тапкырыш керек. Болду. Сизде кошумчаңыз барбы ушуга? Бул боюнча биз как раз жанагы гражданский конфискация боюнча закон мыйзам долбоорун иштедик. Эми бул жанагы уголовный конфискация, административный конфискация дегенде баягы эмелер бар да, жанагы срок давности андай мындай дегенчи. Эми мына Кытайдын, Грузия, Армениялардын практикасына ошо гражданский конфискацияны киргизип атабыз. Анда мүмкүн да. Мүмкүн, Бул граждандык тараптан болот. Мыйзам артты караса болобу? Мыйзам артты карайт деген да принцип жок да андачы. Жок ошондо. Ошондо бизде 30 жылда наоборот 10 адам өтөбү, 20 адам өтөбү, бүт бардыгы жооп берет. Гражданский. Баягы бир адамдын ордуна 20-сы барды декларировать этип берет да, бул жагы айтты азыр. Муну Кытайдын практикасына кылыш керек. Мына Кытай, мына мисалы үчүн буларда да приватташтыруу болгон да. Ошонун результатын булар 2013-жылы баштады. 7 жылда мына былтыр 19-жылы жыйынтыгын чыгарды. Ошо жыйынтыгында почти 4,5 миңге жакын чет өлкөлүктөр соттолуп атат. Чет өл баягы акционер мыйзамдаштырып тур эмес акция алгандарда. Анан өтө көп адамдар правоохранительный системадан, баягы ошо текшерүүчү органдардан бардыгын почти бир 100 миңдей адамды жоопко тартты да. Алар ошол учурда алар бүт бардыгын кайтарды. Канча кайтарган сумма бир 200 триллионга жакын да. Бул кайтарылган сумманы мындай салыштырма Россиянын 135 жылдык бюджетинин объему. Толуктап коюшту. 135 жылдык бюджеттин размеринде сумма кайтты да. Мына, да. Аябай бул орчундуу маселе. Булчу биздин, мен ойлойм, сизден дагы бир кошумча болуп койсо. Эми мен бул агайлар абдан туура айтты да. Мына негизи ушу биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы бир өзүбүздүн эчтекеси жок экен да. Мына чет мамлекет деп айтып атпайсызбы? Ошо чет мамлекеттик ишмерлер келип Кыргызстанда жүрөт, биздин өзүбүздүн эчтекеси жок экен. Мына бул жерде жазып алдым эле, мына Бишкек шаарындагы соода борборундагылар биздики эмес да. Мына Бетасторис түрктөрдүкү, Вева центр түрктөрдүкү, Бишкек паркы түрктөрдүкү, народный магазиндер баардыгы казактардыкы. Эми цемент заводу канттагы казактардыкы, Кызыл Кыя цемент заводу Кытайдыкы, Майлуу суу заводу Кытайдыкы, Токмоктогу айнек заводу немистердики, Хайдаркен заводу казактардыкы, Кадамжай сурма заводу казактардыкы, Кара-Балтадагы нефть кайра чыгаруучу заводу дагы бул кытайлардыкына кирип атпайбы? Кыргызстандын эмнеси бар? Мына ушул айтсаңыз. Бир нерсе айтып коюш керек. Ушулар учурунда түз чет өлкөлөрдө сатылган эмес. Бүт биздин адамдар сатып алган. Акция аркылуу. Булар кайра сатып берген да. Көрдүңбү, булар баягы бир болбогон баада сатып алып туруп, буларга миллиард эмелерге саткан да. Демек ушул биздин элибиздин, негизи биздин келечекти ушу бир уч адамдар 90-жылы уурдап тоноп, прихватташтырып, сиз айткандай болбогон акчага акцияларын кайра чет элдиктөргө ошол эле мына мен айткан баарын сатып жиберип атпайбы туурабы? Кайра эле. Бул практикада бар. Бул баягы новая экономическая политика Ленин. Да. Нефть дегенде мануфактурщиктер болуп кетиптир, кулактар болуп кетиптир дегенде, ошо кыргыздын эле ошондой өтө тиги пайдалуу болуп туруп, көп байлыкты алып алып, малды өзүнө алып алып күчөп кеткендерин кулакка тартып туруп Украинага жашап келишпеди? Көп кыргыздын эмелери. Анан кийин орустардыкын алалы. Орустарда жанагы Внуков, Домодедов, Морозов, Савва Морозов, Третьяков деген капиталисттер Совет өкмөтү келгенден кийин бүт имуществосун берген. Ошон үчүн алардын аты калып калды. Жашоосу өз ыктыяры менен меценат болгон да. Кыргыздын макалына кайрылалы эң алда. Ал ошончо элдин мээнети эле да. Кенапнда 27 миң киши ар бир зарплатасынан для издержки производства төлөп турган. Ошого курулган. Эми ошолорду келип эле Атамбаев 5 завод, Кыргызавтомаш, Агромаш, электродвигатель миллиардер болду. Ошол акча менен президент болду. Ал Атамбайдан калган эмес, Шаршенден калган эмес. Тайтуяк алтындар, сандыктар калган эмес. Эми азыр дал ошол саясатка биз каалайбызбы, каалабайбызбы, барабыз. Дүйнөлүк тажрыйба ушундай. Бил алгандын кыргыздын макалы, алгандын бермели бар. Туура айтасыз. Мына каны бар. Кутуш керек. Мына ушунча жыл жашап жүрүп кыргыздын эчтекеси жок. Алдырып ийдик да. Ошон үчүн
кыргыз өзүнүн байлыгын бийлик элдики деп атпайбызбы, жер дагы элдики. Ошонун баары кайра келиш керек да. Ошону чын сүйлөгөн сайын кедегилердин ичи күйүп атат. Ошон үчүн биздин көрүүчүлөр көрүш керек да. Кыргызга кам көрөлүк деп атканыбыз ушул болуп атат. Чындыкты айткан сайын көзүнө коюп атабыз да. Кедегилер ичи күйүп атат. Анан ошон үчүн биз тууралыкты гана айтып атабыз да. Жана дагы айтып кеттим, мына кедегилер айтат, программаңар жок, жөн эле уран менен чыгып атат. Мына биздин ураныбыздагы өзүбүздүн стратегиябыз бүт баардыгы ушундай жазылуу, муну азыр айта албайбыз. Өзүнүн учуру келгенде 4-сентябрда баштап айта баштайбыз. Бирок ураныбыз түпкү тамырыбыздагы айтып атат, теңдик, тегиздик, бүт баардыгы акыйкат болсун деп атат. Бат өнүгүү программанын баардыгы мына аксакалдар силер канча 5 жылдан бери агай монун баардыгын жазып чыкты. Ошон үчүн мунун баары айтылат. Ошон үчүн биз чындыкка, ак жолго, ак нурга, ак жалгасын деп ак кызмат кылалык деп атканыбыз ушу кыргыз элине. Майрамбек, сизде кошумча барбы ушу тууралуу? Менчиктештирүү боюнча. Менчиктештирүү тууралуу бар жогун айтып өттүңөр окшойт, бирок буга кошумчалуу мен бир нерсени айтып кетет элем. Эл өзүнүн мүлкүн, өзүнүн эле заводдорун, өзүнүн эле байлыгын өзүбүз ээ боло албай атабыз да. Биз эл чогулуп ушул туура адамдарды тандап алдыбызга коюп, анан ушул нерсени талап кылганга болбойбу? Мыйзам уруксат берет. Бар жок уруксат берет, биз өзүбүз ошого барбай атабыз, ошол кадамга барбай атабыз. Юристсиз, Майрам. Мен дагы юристмин, жерде көпчүгүбүз эле юрист экенбиз. Мыйзам жол бербейт, эл ойгонбойт деп атабыз го, бирок мына биздин мына мүчөбүз Сыймык Жапыкеев кухнядан эле ушул теманы аябай козгоп, жалпак тилде элдин аң сезимине жеткирди. Мындайча айтканда, азыркы биздин 21-кылымдын токтогулу болду да, жана 5 команда ырдагандай эле болуп, элди ойготуп. Бирок тескерисинче ага кайра иш козголуп, кайра аны доого жыгып 10 000 сом төлөтүп, биз азыр ошондой бир заманда жашап калып атыкпы, жанагы көпөстөрдүн үстөмдүүлүгү болуп, капиталисттердин. Азыр мен да кошумча кылдым. Демек, азыркы башкы прокуратурада, Финполицияда дал ошол приватизацияга катышкандардын эң жакын адамдары, себеби жалпы мүлктү сактап, балким өздөрүдүр да, бала чакалары. Ошон үчүн булар жанагындай мыйзамсыздык болгон приватизацияны анализ кылбай, ошону айткан кишини күнөөлөп атат. Демек, азыркы бийликте дагы ошол коррупциянын толук эле бийликтин баары болбосо дагы 70-80% коррупцияга аралашкандар отурат. Ошон үчүн калыстык мындай. Жерде мындай да. Мындай биз дагы кичине баягындай аяк бияка өтүп кетип атабыз да. Так эле айтайык, точно. Эми эң көп точно жазып атпайбы? Бардык кызмат сатылат. Бизде ошо приватташтыруудан башталган, акча ошо капиталды ошо жерден кылышты, алышты, чет өлкөлөргө сатышты. Мына бүт азыр бар эле нерсенин ээси чет өлкөлүк болуп атпайбы? Азыр айтып беребиз. Анан ошонун бала чакалары бүт барды бийликте 100%. Азыр жогорку кеңеште жана 20 000 эликтин таркатып аткандар да ошолор. Ошолордун балдары. Мына азыр партияны дагы мына 10-15 партияны киргизген атпайбы? Бул да саясаттын өз мындай бир тактикасы да. Эмне үчүн көп партия киргизет? Себеби добушту бөлүш керек. Себеби 7 деген пароту коюп койгон, ошодон 15 партия кирсе 4-5 жетет, калганы жетпейт. Мүмкүн жарымдан көп добуш алгандар жетпей калат. Мисалы үчүн жанагы паро алгандар 40% добуш алат, баягы келгендерчи. 60%-ын баягы өтпөй калгандар алат. Себеби өтпөй калгандар ошолордун бала чакалары акча, ошолордун акчасына кирип атат. Калп эле баягы фамилияларды, балдардын тизмелерин коюп, аландай бул мындай депчи. Бүгүнкү күндө деле ошол Эңгибалдын айткан акчасы элге против иштеп атат 100%. Ону мындай туура эле түз эле айтышыбыз керек. Кагаз коробой эле, мына. Мен жана башындагысында келгенде мээ мысып кетти. Себептеги мындай болуп атат да, мына Сыймык аябай аң сезимин элдердин көтөрбөдүбү? Коско бүт баардыгын ошол кезде чын эле чын деп калды, уктап жатканбыз да чын эле. Анан эми карабайсызбы? Ошол айткан киши күнөөлүү болуп атат да, тескерисинен. Өзүлөрү жатып алып, сен муну эмне айтпайсың? Анан эмнени айтпай? Өзү эмне айтпайт? Мына ушундай суроо берет. Өзү эмне уктап жатат? Сен муну айтпай койдуң, сен тигини айтпай койдуң. Өзү айта албайт. Ошо уктап жаткан өзү кайдыгерлик болуп атпайбы? Туура айттыңыз. Мына ошо биздин бүгүнкү чогулуштун бирден бир себеби дагы
элдин мына баарыбыз деле жүрөгүбүздө ушу адилетсиздик болуп атат да. Мына 30-29 жылдан 91-жылдан баштап мына башаламан прихватташтыруу, менчиктештирүү саясатынын негизинде 44 партия быйыл мына аттанды. Баардык абдан көп да, бул кичинекей биздин өлкөбүзгө, алакандай өлкөбүзгө ушунчалык көп бөлүп жаруу саясаты жүрүп атат. Ар кимдин ар бир мындай айтканда байманаптын иштеп атат да, ошонун кызматчысы болуп калды. Эми жалпысынан айта кетсек, достор, көрүүчүлөр, бул жерде дагы агайларыбыз, аксакалдарыбыз айтты, дүйнөлүк тажрыйбада бунун баары болуп өткөн. Биз дагы бир ушундай бир этапта, процессте жашап атабыз. Жанагы көпөстөр мындай мыйзамсыз байып, элдин байлыгына бир уч адам 400 киши бүтүндө 6 миллионду байлыгын тартып алып, ушундай этаптарда жашап атабыз. Анан бизге ушундай суроолор да келип атат. Айрыкча мигранттар же мына бизнес өкүлдөрү, либералдык көз карашта жарандарыбыз, силер эмне коммунистсиңерби же социалистсиңерби, сразу эле кулакка тартабыз дейт экенсиңер, башка жол жокпу деп. Анан мен да айта кетет элем, мен да көп мамлекеттерде иштеп, мына дүйнөлүк тажрыйбаны көрүп жүрөм. Ошол эле Армения, ошол эле Грузияда бул сиздер дан айттыңыздар, баардык боло турган процесс болуш керек. Бул эртеби кечпи бундан башка мындай айтканда жол жок. Кайра карап чыгыш керек. Менчиктештирүү саясатын ким ошол профильный назначение, целевой назначениясын чейин карап жүрүш керек. Бул Дэн Сяопинден дагы кылган, Саакашвили дагы кылган, Пашинян дагы кылып атат. Дүйнөлүк тажрыйбаны алып келди. Бул жерде эч кандай эмеси жок. Коммунистсиңби же туурабы агай? Кыйынчылыгы да жок. Бу жерде мына улуу Кытай 1 миллиард 400 миң калкы бар. Ошо жанагы 200 триллионго жакын нерсени ошо туура эмес приватташтыруудан кайтарып атат. Биз эми анын жанында бир район деңгээлинде эми бизде бул более менее мындай чөткөй баягындай точно кылып туруп кайтарса, это 100% кайтарабыз. Эгер кайтарбасак мамлекет оңдолбойт. Жоопкерчилигин бериш керек. Дал ушул жерде жана Аскат, сен айтып атпайсыңбы? Тиги минтип суроо беришет, силер эмне коммунистсиңерби деп. Кыргыздын эле макалына таяналы. Мал ээси машаяк. Ошол заводду ошо жумушчулар курган, для издержки производства пролетариат дейсизби? Анан кийин бул ар кимдин энчисин, бирөөнүн энчисин. Мисалы үчүн Атамбаевди алалы, эң белгилүү, баары жаңылбайбыз. Тиги Кыргыз автомаш заводунун жанында турам мен, Бөкөнбаев правдада. Бир кадам өмүрүндө аттаган эмес, ал завод анык болуп калды. Анын ичинде мен кошунам, дед Миша деп койчу элек, рационализатор. Миллион рубльден пайда алып келген киши пенсияга чыкты 94-жылы, 93-жылы. 900 сом. Миллиондогон прибыль алып келген рационализатор инженердин пенсиясы 900 сом. Атамбаев 5 заводду өзүнө энчилеп алды. Бул калыстык эмес, Кудай калыстык жок болот атпайбы? Жанагы коммунистсиңерби дегенге ушинтип айтса болот. Коммунист эмеспиз. Биз Кудай калыстыкты, анан мыйзамды калыбына келтиришибиз керек деген сөз. Атагай. Мына өзүбүздүн темабызга кайтсак, бүгүнкү мына тема өлкөдө менчик ээлери кимдер, эмне үчүн калктын жашоосу начар. Ушул темага да бир мына так жооп берип койбойсуздарбы? Мен эми как раз жана суроолордогу жана приватташтыруу болуп калды. Ошо туура эмес приватташтырганын негизинде баягы бийликтегилер, ал убакта бийликте тургандар да, ошолор эле приватташтырып алды да. Баягы 94-жылы жанагы 350 деген эме түзүлгөн. Баягы 93-тү конституциянын жок болгон себеби ошол да. Акаев жөн указ чыгарып, конституционный совет түзгөн. 350 кишиден. Ошо 350 кишинин эле чечими менен 93-тү конституция жок болду да. Ал эмне үчүн мыйзамсыз? Себеби жогорку кеңеш кабыл алыш керек. Эл катыш керек, референдум болуш керек. А жерде 350 адам чечип коюп атат. 350 киши тагдыры. Ошол 350-ти азыр мына эме кылып жүрүшөт айтып, аларга бардыгына ошол приватташтыруунун башында ошол 350 турат. Аларга доля бөлүп берген. Сен муну аласың, мага кол коюп бер. То есть баягы ошол комитет 300 деп биз аны чыгарып да жүрөбүз. Дагы чыгарабыз. Бизде ол список первичный туура. Ошонун негизинде келип туруп мына бүгүн мына жана Курмангаз айтты го баягы торговый тошкор каерде экен деп. Мен да айтып коем мына Нефтьтарма, Газпром орустар, Шинос казактар, БНК орустар, Бишкек Патриот орустар, Роснефть орустар.
мына банктардан Демирбанк түрктөр, Оптимбанк казактар, Халкбанк казак, Росинбанк орустар, Росинвестбанк орустар жыйынтыгында келип элим үчүн кембагал дегенде эл рабочий местолор жоголду. Бүт четтерге сатылып кетти. Айлык жок, эч нерсе жок. Социальный вопросты вообще эч ким чечкен жок. Мына жанагы акын айтты го, баягы биринчи приватташтырганда булар проект жазган бардыгычы. Конкурстан өтүшкөн. Конкурста булар рабочий местолорду сактайбыз, баягы айлыктарын сактайбыз, профилди сактайбыз, баарын сактайбыз деп туруп кол коюп, ошол документтердин негизинде конкурстан булар утуучу болгон. Практически булар элди алдап койду да. Алдап койду. Мына бүгүн адамдар айлыгы да жок, жумушу да жок, эч нерсе жок, аз келгенсип, мына бардыгын карыз ала берип, мына бүгүнкү күндө ар бир адам $1000 карыз бүгүнкү күндө. Төрөлүк багалар. Баягы эмне үчүн начар, эмне үчүн кембагал жашайт дегендин мааниси ушул да. Түшүндүк. Бүт сатылды да, эчтеке сатылбай. Сен кошумча экен. Мына мисалы үчүн Билайн, Россиянка 0, О, казактардыкы Катель, АКШныкы Фонекс, Кытайлардыкы Мегаком, Евразия болуп келген. Түшүндүк тагай. Эми эмне себептен? Жалаң чет өлкөлүктөрдөн жанагы абдан бюджет образующий, бюджет толтура турган мекемелерди болбогон бир парасын алып туруп капиталисттин колуна карматат. Ал кандай налог төлөйт, кантип пайдасы бар, кыргыз элине жокпу? Ал эстен чыгып калган. Баягы Муралиев, Жумагулов, Чыңгышев, мына ушулар шапкелерин гана алып тургандагы капиталисттин колуна кармата берген. Ошон үчүн ал жана чет элдиктердин басымдуулук кылып бүт бюджетти толтура турган организациялар чет элдиктер аралашып кеткен дагы, Кумтөр сыяктуу. Анан кийин бюджет толбой атат, ошон үчүн эл жаман жашап атат. Жана сенин сурооңо жооп. Туптура. Анан мен дагы бир жерде кошуп коеюн. Бу жерде эми баягы кендер, мисалы кендер 100% эле четке кетти да. Онун башка мен бир нерсени айтып келем. Эми дайым эле жүрөт. Муну эч ким мындай эме кылбайт да. Бизде нефть бар да, нефтедобыча. Бизде азыр орточо 320-340 тонна, 340 миң тонна добывать этет экен да. Бул то есть потребностьтин почти 25% да. А бул нефтини 17 компания казат экен, уже бирөөсү жанагы Кыргыз нефти газ. Ол бир 40-45% добыча, калган бүт кытайлыктар. Бирок ушул алга чейин ошол нефти каяка кеткени белгисиз. Анан дагы мына бизде ошо мындай открытый источниктер жүрөт, баягы эксперттердин эмес. Бизде баягы уже изилденип даяр, баягы тартырып алган даяр 100 миллион тонна нефти бар экен. 100 миллион тонна. А общий баягы изилдей турган дагы добывать эткенгечи жалпы запас 1 миллиард тонна дейт. 1 миллиард тонна нефти бар экен Кыргызстанда. Мына салыштырмай айтканда казактарда 3,9 миллиард экен. Биз почти нефть отуруш эле экенбиз, өзүбүз камсыздык. Өзүбүздү баа. Ана жок да ошол, жок. Эч жерде эсеби да жок. Анын акчасыга кетип, ким аны пайдаланып атат белгисиз. Мына эмне эле болсо Кытайларга башка оңой окат экен, берип коюп, долясын алып отура берген. Аксакалдар, рахмат. Мына азыр ошол Кыргызстандын бир балким көп үмүтсүздүгү пайда болуп, ушундай кыргыздар көп жакка кетип, мигранттарыбыздын көчү күчөп, ушундай бир үмүтсүздүккө пайда эметип атканда бир үмүттү жандандырып атасыздар. Мына ошо бизге бел болуп берип, мына адилеттүүлүктү орнотобуз деген жигиттерге кичине мындай насааттарыңыздарды айтып туура жолго салып атасыздар. Бирок бул жерде дагы баса белгилесек, шайлоо маселеси аябай мындай адилетсиздик болуп атат да. Ушунун баардык ресурстарды, элдин байлыгын кайра элге алып келип бериш маселесин алып бара турган команданы мына шайлоо маселе учурунда чечилиш керек да. Анан шайлоодо мындай суроолор пайда болду да, бизге келип атат. Шайлоо мыйзамы жана системасын кантип адилеттүүлүккө алып келебиз дейт. Мына Майрамбек ушул жагын айтып коёңуз. Тема бар да аны. Аны кыскача айтып коёңуз. Биздин Кыргыз Республикасында азыркы маалда биздин шайлоо системабыз өзү өтө начар. Аны бардыгыбыз билебиз. Аны кантип оңдосок болот. Романо-германская правовая система, англо-саксонская правовая система, мусульманская правовая система, 3 система эң чоң. Бир гана романо-германский правовая системада ушундай түшүнүксүз шайлоо жүрүп келет ушул малга чейин изученияда.
англо-саксонская правовая системада ар бир элдин өзүнө жараша Япония, Америка примерлер. Япония англо-саксонская правовая системага кирет, бирок онун шайлоо системасы өзүнчө. Америка дагы ушул системага кирет, бирок онун шайлоосу өзүнчө. Себеби элге карап түзүшөт алар шайлоо именно шайлоонун законун элдин мүнөзүнө карап түзүлгөн. Биз дагы өзүбүздүн Кыргыз Республикасындагы элде шайлоо пошаговый система башынан баштап кантип өтүш керек, аягына кантип чыгыш керек. Биздин Кыргыз элдин мүнөзүнө карап түзсөк ушуну, ошондо биз туура жана таза шайлоо өткөргөнгө болот. Азыр ошо шайлоо жөнүндө азыр эмне үчүн шайлоодо жанагы мекеним Кыргызстан дейби, тиги биримдик дейби, эмне үчүн жанагы коррупционерлердин партиясы шайлоого аябай чоң суммада акчалар таратып атат? Себеби эгерде жанагы мунагы мен атын айтпай турайын, пропагандалоо мындай жакшы тилектеги коомду анализ кылган партиялар келип калса, коррупция жоголот. Шайлоо иретке келет. Ал үчүн парламентке ошол демилгелүү, таза, чечкиндүү, билимдүү адамдар келиш керек парламентке. Кайсы партия болбосун, мен бардыгын ошо пропаганда болбош үчүн. Ошолор келсе, мына ушундай калыс отуруп сүйлөшүп аткандай, ушундай эле чечим чыгат. Мына жер туура эмес, бул жер туура деген. А эмне үчүн азыр далбастап атат жанагы азыркы коррупционерлердин тиги ар кандай партияны түшүп алып? Булар баягы кормушкадан айрылат. Баягы мыйзам салган буюмдарынан айрылат. Булар тиги калыстыктан тайган жанагы туура эмес мыйзамды бузган нерсесин баарын кайра ордуна коюш керек. Ошого койдурбаш үчүн, байлыктан ажырабаш үчүн, Иллюстрациядан коркуп. Да, иллюстрациядан коркуп, бийликтен ажырабаш үчүн азыр акчаны аябай таратып атат. Азыр элдин аң сезимине ушул жетиш керек. Тигил акча берген менен кайра эле баягы сазда калат турбайбызбы? Сазда калбаш үчүн акча бербесе дагы жанагы таза келаткан партияларга добуш берели деш керек. Мен атын айтпайын, пропаганда болбош үчүн. Туурабы? Шайлоодун шайтан оюндары ошол жана коррупционерлердин чөнтөгүндөгү бая урдап алган акчалардын таратылышында болуп атат. Эми эл ушуну ойлонуш керек. Кайсыны каалайсыңар? Же коррупционерлердин келечегинде мындан да байышын каалайсыңарбы, же неберелериңердин келечеги таза болушун каалайсыңарбы? Вот ушуну ойлоно бергиле. Эгерде коррупционерлерди колдоп тыйынын алып ошого шайлап койсун, неберелериңер ушул коррупционный системада жалдырап, окуу, иш таппай Россияга, Турцияга, Казакстанга тентип калат. Же неберелердин келечеги таза болсун, же коррупционерлердин тиги жанагы бийликти, мансапты, анан кийин мамлекеттик байлыктарды пайдаланганы токтосун. Экөөнүн бирөөнө добуш бериш керек. Дайым эле уктай бербеш керек. Баягы дайым эле уктай бербеш керек. Бир күн ойгонуш керек. Мына ошол ойгоно турган күн келди деп ойлойм. Эл дагы азыр түшүнүп калды. Себеби мынакей ар кандай жакшы элдин сөзүн угуп атабыз. Эки гана нерсе, же коррупционерлердин байыш, мындан да байышын, турмушту мындан кыйындашын колдогула. Же неберелериңердин таза келечегин колдогула. Туура айтасыз. Болду. Бизде мындай да. Бизде коомдун коррупционерлердин алдында эч кандай сүрүү жок да. Такыр созбойт. Жарандык коом. Жарандык коом ушунчалык алсыз. Мындай эч мындай наразычылыгын мындай өзүнчө айтышы мүмкүн. А так мындай шайлоого келгенде, башка келгенде билдире албайт. Жалтан. Ошон үчүн баягы алар вообще коркунучсуз да, жана коррупционерлер үчүнчү. Болбосо, эгер мыйзам иштесе бизде, акыйкат болсо, булар бийликке келиштен кайра депутат болом деп кандидаттын коюштан коркуш керек эле да. Уялыш керек эле да. Анан бийликтеги, мисалы үчүн бийликте президент болобу, жогорку кеңеш, жанагы центральный избирком, центр избирком. Булар жөнүндө буларды каттабаш керек эле да. Ооба. Эми андай ушу бизде мыйзам да жок, акыйкат да жок, элдин дагы баягындай бир мындай ачык сүрүү жок. Ошонун негизинде булар акчанын күчү менен каалагандай кылып атпайбы? Эгер азыр дагы ошондойго мүмкүнчүлүк берилген болсо, эгер коом тарабынан ушул нерсени баягындай эми деп туруп өткөрүп берген болсок, биздин тагдырыбыз уже чечилип калды. Мамлекет жок азырчы. Азыр эле жок. Мына бизде азыр эле айтып атат менчик жөнүндө. Бизде азыр 80%, 90% жакын менчик Кыргызстанда кыргыздар эмес.
жанагы биздин бай башка болуп тургандар алар акчасын алды. Алар значит Кыргызстанга бир тамыр сайып, бир завод куруп, фабрика куруп иштетем деген ой жок аларда. Алар бала чакасы менен алардын уже көчүп кетем деген. Көчүп баягы алып койгон бүт недимиш эмелери бар. Алар бир күн сырада чыгып кетет. Туура айтасыз. Болду. Мен дагы мынау чет өлкөлөрдө көп окуп иштеп, ошол жерде мындай кыргыз жарандар менен мындай катташып жүргөндө көп нерсени байкадым. Ушуну да баса белгилеп коюш керек. Акча сиз айткандай баягы байлыгын, элдин байлыгына байып алгандар, приватизациядан жакшы мындай байып кеткендердин баардык туугандары, балдары өздөрү жада калса бүт чет өлкөдө окуп жайгашып алышкан. Азыркы учурда. Анан бул жерде дагы бир маселе көтөрүлүп атат. Мына шайлоо маселесин биз негизги темабыз шайлоо тууралуу. Бүрсү күнү болот. Аябай кенен ушу боюнча талкууланат. Анткени бул мындай азыр үлгүрбөйбүз. Бирок мына бул азыркы биздин тандоого келгенде эл тандасын же болбосо ушул сүрү жок болуп атат. Мыналарга бир өзүнүн эркин көргөзө албай атат деп биздин бир гана ушул айтат элем. Негизи айтып коет, негизи айтышат 4-чү бийлик бар. Бул маалымат таркатуу журналисттер, СМИ дейт да. 4-чү бийлик дейт да. Бирок көрдүк азыркы учурда, мына азыркы учурда 4-чү бийлигибиз да сатылып кетиптир. Ошол эле коррупционерлерге. Бүт ошолордун арыгын чаап, даже бизге мондай бир эфир бергенге кызганып калышты мындай. Чакалып алып, ошо коррупционерлерди колдоп атат. Бүт капчылыктуулардын артында 4-чү биздин өкүлдөрүбүз, бийликтин өкүлдөрү, журналисттер, ошолордун саясатын жүргүзүп атат. Эми мен ушул ойлойт элем, азыркы бизде уникалдуу бир шанс бар. Сиздерге да ошону талкуга салат элем. Уникалдуу шанс бар. Мына соц тармак ар бирибизде жок дегенде мондай телефондорубуз бар, мондай телефондорубуз бар. 3000 сомдук телефон менен ааламга чыгып атат элдерчи. Ушул соц тармактарга мына сиздер аксакалдар, биз мына жаштар болуп биригип туруп ушу соц тармактан элдин сүрүн көргөзө алабызбы? Быйыл кандай дейсиздер? Аракет кылабыз. Ушул негизи ушул тармак боюнча элдин аң сезимине жакшылап түшүндүрүш керек. Жанакы алган киши дагы соучастник. Анан жана байларды айтып атпайсызбы? Алар тиги жактан алды деп, чет мамлекет. Ал ошол жактын кулу. Бай киши кайра башка бирөөлөргө бергенде ал киши тигинин кулу болуп атат. Ошентип бүт мамлекет кул болуп калдык да. Мал. Ошондон ойгон боюнча анда өмүр бою кул боюнча жүрө беребиз. Өзүбүздүн элибизге, жерибизге ак кызмат кылбай эле башка бирөөлөргө малай болуп жүрө беребиз. Ошон үчүн ойгонуп, Манас атабыздын жери экен. Ушу атабыз жерди 40 уруун алып келип бириктирип туруп баардыгын тең кошкон экен. Ушу жерибизди эмне үчүн кемиртирип алдырып ийбиз дейт. Эми бул жер жөнүндө өтө чоң тема бар. Муну 4-сентябрда айтканда ошондо чеграда тургандардын баардыгын ыйлайт да ошондо ойгонот. Азыр айтканда болбойт, себептен бул өтө чоң тема. Ошондо мен жакында эле ыйлап чыктым. Ошону уккандан кийин жерибиз эмне болуп аткан. Жер тууралуу айтып койсоңуз, жерибиз тууралуу ошо. Эми жанагы завод фабрикаларды алдырса, аны кайра алса болот. Бирок баарынан намыска тие турганы ушу Манас атабыздын жайлоосу каркыраны ушу маңыроолук кылып, анан мүмкүн казактын ошол кездеги кызматкерлеринин анча-мынча парасын алганбы ошол кезде биздин бийликтер. Баарынан дагы Манастын жайлоосу каркыранын өтүшү бул кайгы. Илгери кашык каным калганча жеримди сактайм деп ушундай термин бар болчу. Кашык каным калганча күрөшөм деп жеримди бербейм. Атымды берем, гүлүгүмдү берем, бирок жеримди бербейм деген. Мына ошону карабай, мына азыр карагы каркара казактарга, Үзөңгү куюш Кытайга, Орук Сок Шакымардан Өзбекстанга мен Хайдарканда иштегем илгери. Жаш кезимде. Эмне деген булак бар эле? Чечме булак. Жанагы Вадилдин жанында биз мамлекеттик трасса болуп, мен студент кезимден баштап бүткөндөн иштегенде айылга келген сайын жолдон өтчүмүн да. Вадил дегендин нар жагында болчу Өзбекстан. Бер жакта Кадамжайдын Пүлгөнүн жолунда эч ким Өзбектен турчу эмес. Азыр барсак, аны айтат, жана Субанов деген министр менен Бакиев барганда мас болуп кол койгон деп элдер айтып атат. Баягы Пүлгөндүн жолунун жарымысына өзбектер бетон коюп атыптыр. Мени өзбек туугандар биздин эле кошуна эл, бизде эле мусулман жакшы. Бирок эмне себептен
Жаманыңды билип алдым дейт, жайытыңа кирип алдым дейт. Жаманыңды билип алдым. Мына жаманыбызды билип, азыр кыргыз элинин чоңдору жамандар. Биз да жаманбыз, ошолорго жол берген. Каркырага эмнеге киргизебиз? Туугандар, катташ бололу, сыйлашалы. Бирок жерди эмнеге беребиз? Тиги Пүлгөндүн жолунун жармысын эмнеге бетон коюп туруп Өзбекстандын аскерине берип койдук? Субанов менен Бакиев ошо Ферганага барып кол коюптур деп, аксакалдар мен азыр барып келем кээде. Айтып атат, ой Акын агай, тиги Субанов дегениңер келди, Бакиев деген экөө мас болуп туруп кол коюп берип койду, мына жолдун жармысы тигилердики деп. Жаманыңды билип алдым, жайытыңды билип алдым. Жаманыңды билип алдым, бүт мүлкүңдү ээлеп алдым. Азыркы чоңдор. Ушуларга азыр эл добуш берсе, өздөрүнүн неберелерин кабальный шору. Ооба, туура айтасыз, Акынбай аксакал. Азыр тандоо элде, албетте, эл бизде, биздин тандообузда. Биз кандай тандасак, ошондой болот. Убалыбыз өзүбүзгө болот. Аскар, жана биз мусайкы кылып элди сыйлайлы деп атпайбызбы? Мен жанагы билесиңер, баягы укукту талашпай калганда тургула каргыш деген ырлар бар го. Мен ушунду айткым келет. Ойгонгула каргыш тийгирлер. Себеби небере бала чаканын келечеги кыркылып атат. Туура айтасыз. Элиң кыйналып атат, тентип жүрөт. Туура айтасыз. Жок дегенде акыркы жолу азыр ойгонгула. Туура айтасыз. Каргыш тийгирлер деп Болсо баягы өлгөндө да сөүң да сыздайт да. Бала чаканын кайгысынанчы. Жакшы эмес да. Аятажам. Эле катуу айтылды болуш керек. Эми эгерде ушул эң акыркы стадияда турабыз. Эгерде ушу эл жеңбесе, анда деген Кыргызстан таптакыр түп тамыры менен жоголуп кетет. Бул азыркы кылып аткан мурунку келаткан саясатчылардын баардыгын бизди саска батырып бүттү. Эми ойгонгула акчасын албагыла деп атат. Ыйлап атат, апаларыбыз, аталарыбыз ыйлап атат. Каяка чейинги уже жоготуп баратат да. Эми баардыгы тең ойгонуш керек дагы жанакы эски саясатчылардан качкыла деп айтат. Майрамбек, акыркы соң сөз болсун. Акыркы сөзгө бир кошумча бар. Азыркы маалда биздин жетишкендикке кошуп койсок болот. Буну ушу Сыймык байкебиз ушул малга чейин кыйкырып келип биздин мүлктөрдү, биздин заводдорду менчиктирип прихватизация кылып алышты деп айтып келгенге мен менен бир адам байланышып жатат. Өзү заводдо иштеген экен, азыр атын атабай эле коеюн, себеби документтерин топтоп жүрөт. Бул адамда юстицияда акциясы дагы деле фиксированный турат экен да. Азыр деле барса чыгарып беришет экен. Ошого ким заводдордо иштеген болсо, акциялары болсо, векселдери дагы купондору бар экен эле. Ошолор юстицияга барып, кайрылып, өзүңөр бир сыйра текшерип коюңуздар, себеби ал нерсе ошол жерде бар экен. Эгер олорду чыгарып, даярлап, биз документально даяр болсок, ошолордун ар бир жылга, ар бир айга түшүргөн пайдасынан өзүңөрдүн дойлаңарды алсаңар болот. Буну гражданский кодекс уруксат берет. Бул бар. Ошол нерсе. Рахмат Майрамбек, рахмат Акынбай агай. Демек эртең дагы ушул маселени уланталы. Мына Кыргызстан бул жемкорлуктун нак өзү деген китебинин алкагында дагы эртең көрүшөлү агайлар. Рахмат сиздерге келгениңизге. Көрүүчүлөргө суранат элек бөлүшүп, мону поделиться кылып койгула. Рахмат.